Салам достор, менин атым Шабдан Болотбеков жана бул Шаба ТВ каналы. Бул каналда өзүмдүн көрчүлөр менен оюм менен жана ар кандай нерселерге өзүмдүн көз караштарым менен бөлүшөм. Бүгүн силер менен эл эмне дейт деген принцип боюнча бир сөз кылгым келип жатат. Эл эмне дейт, кыргыздарда негизинде көп калыптанып калган, буга чейин дагы ушул темада бир видеолор болгон. Бүгүн да ушул темага кызыгып жатам. Бизде көбүнчө ошол эл эмне дейт ойлой берем мен. Эл эмне дейт деген үчүн биз өзүбүз ойлогон нерселерди такыр кыла албайбыз. Кимге кылайын дейсиң, бир өзүңө жаккан бир ишти кылайын дейсиң же мындай өзүңө хоббиңди кылайын дейсиң, бирок эл эмне дейт деген үчүн сен аны кылбайсың. Эл эмне дейт? Бизде кыргыздарга ушунчалык ушул нерсе сиңип кеткен, эл эмне дейт. Жанагы мисалы, ай тиги той өткөрүп атпайбы, тиги тигиндей кылып атпайбы, биз да өткөрүшүбүз керек. Өткөрбөй койсок эл эмне дейт? Ушундай да бир конкретный аргумент эл эмне дейт да. Биз дагы эметели, болбосо ай тиги кошуна эмне дейт, тиги бу эмне дейт. Алар силердин эме кандай десем силерге алардын ою кереги жок. Эл эмне дейт? Бүткүл мисалы алар бир эки жолу сүйлөшүшү мүмкүн, бирок ал өзүн мындайча айтканда ичинен мындай сага айтпайт аны, ооба мындай айтат өзү, бирок ал сага эч бир грамм бир жамандык тийгизбейт. Эл эмне дейт дегенчи, мейли айта берсин, мейли сүйлөй берсин. Мен мисалы монтип видео тартып жолдо басып баратам, жана жанымдан да кез элдер өтүп калып атат. Анан кийин эми балким ичинен сүйлөнөр, бул өзүнө видео тартып атат деген сыяктуу. Эми алардын ою мага лично алардын ою интересно, алардын ою мага кереги жок. Эми айтса айта берсин, сөксө сөгө берсин. Бирок бул сенин жашооң да, сен өзүңдүн азыркы учурда жашап жаткан жашооң. Анан кийин эгерде эл эмне дейт деп отурсак, биз эч жакка барбайбыз бул темп менен. Өзүң каалаган, ойлогон нерсеңди кыл, бирок в рамках дозволенного деп коет го, жанагы чектен ашпа да, чектен ашпай мисалы өтө эле көп туура эмес нерселерди кылып кетип, жана эл эмне дейт деп не то нерселерди кылбай, чектен ашпа да эң баштысы. А так өзүң ойлоп жаткан нерселерди кыл, албетте. Бул сенин жашооң менен сен ата энең, досторуң, дагы бирөө жашабайт да. Алар да айтышы мүмкүн, тияк туудайсың да, мындай кылайын деп атсам, аны мындай, аны болбойт, мындай. Эң башкысы өзүңдү ук. Биринчи очередь өзүңдү ук. Өзүңдү уксаң, ошондо сен балким аларды угуп, балким туура же туура эмес болор, бирок сен ошол ката кетирсең, бул атайын үчүн деп өзүңө жанагы кандай десем, өзүңө максат кое албай каласың да, өзүң жоопкерчилигиңди жоготуп коесуң. Сен жоопкерчиликти ошол ата энеңе, туугандарыңа ошолорго берип коюп атасың да, андан көрө аларга бергендин ордуна сен өзүң жоопкердүү кандай айтат туура, өзүң короче башкарышың керек да. Эгерде ката кетире турган болсоң, аларды укпай ата энеңди, досторуңду өзүңдүн оюң менен ката кетире турган болсоң, бул келечекте сага плюс болот. Кандай плюс? Анткени на ошибках учатся деп коет. Ошол катадан сен бир сабак алып, кийин ошол нерсеге жетесиң. Кичинекей бала деле мисалы көрөнгөн деле сразу тупо басып кеткен жок да, ал кулады, көрдү, басты, мындай көрмөлөдү, кулады, анткени анан басып үйрөндү да. Ошондой эле бул эл эмне дейт же башка бирөөлөрдүн оюн уккандан эчтеке болбойсуз да. Элдер өтүп атат, тарт өлүп баратам кадимки. Ошон үчүн биринчи очередь өзүңөрдү уккула, жана ошол эл эмне дейт деген принциптен таптар эле алыс болгула, вообще эле алыс болгула. Силердин жашооңор өзүңөрдүн жашооңор, силердин кошунаңардын же башка тууган ата энеңердин ою менен жашабайсыңар. Балким кийин үйлөнүп жайланып тияк бияк болуп калгандан кийин өзүңөргө жакпаган жумушту иштеп атсаңар, анткени илгери бир 7 жыл мурун сен ата энең же дагы башка бирөө сени убеждать этип, мына жака тапшыр, могул нерсени кыл деп, анан сен бияка тапшырайын, балким тапшырбасам мамам урушат, анан же тиги бу же апам урушат,
аларга кантип жооп берем, анан тиги эмне дейт, бул эмне дейт, муну кылбасам болбойт, анткени тигилер айтып атат. Ошолордун көз карашы менен өзүң 80% өмүрүңдү жашап жаман көрүп жашап калууна кереги жок. Мындай да видеолор көп болот достор. Анткени көбүбүзгө ушул нерсе жетишпейт. Көбүбүзгө ар бирөөбүздө кемчилик болот. Андыктан ал кемчиликтерди кичине болсо дагы түздөп оңошубуз керек. Эң башкысы ушу эл эмне дейт деген нерседен алыс бололу, бирок чектен дагы ашпайлы, туура нерсе жашап калалы. Эгерде бул видеоролик кызыктуу болсо, өзүңдүн оюңду комментарийге калтырып кетсең болот жана жакса лайк басып койсоң болот, каналыбызды бөлүшүп койсоң болот. Силер менен болгон мен Шабдан Болотбеков. Пока. Баарына салам.